Kurmankul Zuluşov başlagan komanda ireydirlik jol menen basıp algan. Eğer bir ellik kişi basıp alğanı çim bolsa anda esepleşebiz. Bal göçөт боюнча жакшы билем. Мына кечегиде да коллективный арыз жазыпсыңар. Прокуратура биз ага окшоп президентке калп айтып. Президент Садыр Жапаров Өзгөн районундагы эл менен жолугушуусунда өзүн Бал көчөт акционердик коомунун жетекчиси Аттокур Бусурманкулов деп тааныштырган киши жерин жана мүлкүн экс баш прокурор жакында эле мандатын тапшырган Курманкул Зулушов баш болгон команда тартып алганын даттанган. Акционердик коом 1995-жылы түзүлүп, ошол кездеги бардык документтердин негизинде 100% акция бардык фонд эмесин сатып алынган. 2021-жылга чейин иштедик. Кудайга шүгүр. 21ден баштап эми сизди айта албайм, сиз келгенден кийин ошо сиздин тегереңиздеги бийликтеги азыр өзүңүз айткандай Курманкул Зулушов башлаган команда ирейдирлик жол менен биздеги ээлеген мүлктүү жерлердин бардыгын бүгүнкү күндө командасы менен басып алган. Бүт ошол мурунку эмелер ээлеген жерлер. Жазып алдыңызбы? Жазып алыңыз, тактап барын тактап жазып алыңыз. Эгер bir элек киши басып алганы чын болсо анда эсептешебиз. Кеп райондун Дөң булак айылынын Бал көчөт акционердик коомунун 40 гектар жери жөнүндө болуп жатат. Жер талаштын тарых таржымалы жана Зулушовдун кандай тиешеси бар экенин сураштырдык. Дөң булак айылынын айрым тургундары президентке арызданган Аттокур Бусурманкулов туура эмес маалымат бергенин, Бал көчөт акционердик коомундагы 40 гектар жер элдин үлүшү экенин айтып жатышат. Бул ошол мурдагы питомник совхозунун жумушчулары бардыгыбыз акционер болуп эсептелебиз да. Бул жер 40 гектар. Кадастр мекемесинде элдин үлүшү болуп 94-жылдан бери катталып турат деп бардык документтерде жазылып турат. Бул просто элге бербей мына саз, бадал баскан жайындай жерге айыл чарбасына ыңгайсыз жер деп эле бекитип калган да. Анан буну биз арызданып жүрүп, биз буну 2000-жылдан бери арызданып атканбыз. Мурунку бийликтердин маалында буну эч ким караган эмес. 20-жылдан бери арызданып атып, кече 26-жылдын 25-мартында жогорку соттон чечим чыкты. 40 гектар кайтарылсын деп. Ага окшоп президентке калп айтып, бир кыйкырып неме кылбай эле закон боюнча эле арызданып атабыз, закон боюнча эле кетип атабыз. Элге каратып чечилип атат. Бул айылдын тургундары Зулушов менен эч кандай байланышы жок экенин айтып жатышса, экс баш прокурордун жер талашка кандай тиешеси бар? Өзүңүз деле билесиз, эки жолу келип кеткенсиз. Ушу мынау Аттокур ака менен сәл калаштар түшүп алып 40 гектар үлүшкө ала турган жерибизди ала албай атабыз. Бул бир. Экинчиси мына объектилер, муниципальный объектилер, магазин, баня, детсад, майда чүйдө ишканалардын бардыгын менчигине өткөрүп алганмын деп элге бербей атат. Бул видео Курманкул Зулушов 2022-жылы сентябрда башкы прокурор болуп турган мезгилде Өзгөндүн тургундары менен жолугушуу учурунда тартылган деп интернетте тарап жатат. Анда Зулушов Бал көчөт акционердик коому жөнүндө кабардар экенин, мыйзам бузуу болгонун жана көзөмөл орган маселени чечүүгө аракет кылат дегенин угууга болот. Бал көчөт боюнча жакшы билем. Мына кечегиде да коллективный арыз жазыпсыңар. Прокуратура ис келтирип, мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча утулуп калды. Бирок азыр айыл өкмөт ис берген. Биз 3-чү жак болуп катышабыз жана 49 гектар боюнча. Зулушов менен байланышканыбызда Аттокур Бусурманкуловдун дооматтарын четке агып, бирок комментарий бербесин билдирди. Özünüz canınızda salgın. Айтпайсызбы? Айтпайсызбы? Бал көчөт акционердик коомунун айрым акционерлери менен анын жетекчисинин чыры көптөн бери уланып келе жаткандай. 2021-жылдагы Нур телеканалы тарткан сюжетте акционерлер Аттокур Бусурманкулов прокуратурада иштеген баласына таянып, коомдун жерлерин өз кызыкчылыгына пайдаланып жатат деп арызданышкан. Буга эч кимдин алы жетпей атат да. Азыр деле бизде кенебем койбойт. Жолдорубузду тосуп алды. Садикти менен көчүрүп иштекес калбады буна. Иштекес жок. Анда Бусурманкулов арыздангандар үлүш жерлерин алганын, прокуратурадагы баласы бул чырга тиешеси жок экенин айткан экен. İştegen 5 yıl işledi Oş'ta şehirde zam bolup iştegen terbiye zam bolup. O Oktyabrsk rayonga prokuror boldu, Sokulukka boldu. Anan keyin hazır çүйdө Bişkekte işlep atat. Meni менен эч кандай тиешеси жок. Юстиция министрлигинин сайтында Бал көчөт акционердик коомунун 116 мүчөсү бар экени жазылат. Учурда булардын талашын, Зулушовдун байланышын УКМК текшерип жатат.
Областтыкы бар, улуттук кызматын.